Урматтуу мекендештер, биз Баткен области Кулунду айыл өкмөтүндө турабыз. Бул жакта жергиликтүү калк биздин ушундай иш-чара менен келгенбиз бул жакка. Ошондуктан булар өздөрү байланышып, биз менен сүйлөшүп, биздин ушул жакта болуп аткан көйгөйлөрүбүздү чагылдырып бергиле, жеткизип бергиле дегенден биз ушул жерге келип отурабыз. Бул жакта биздин ушул жакта жергиликтүү элдердин тургундары өкүлдөрү ушул жерде маалымат беребиз деп атышат. Буларга дагы суроо жооп кылсак, булардан сурасак же булар өздөрүнүн көйгөйүн айтса. Биз болушунча жеткизчү жерлерге жеткизсек, маалымат ошолорго так жетсе, ушулардын көйгөйү чечилсе деген максатта биз ушул жерде видео тартып отурабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул жердин өкүлдөрү. Сиздер болгон окуяны эмне болуп атат? Талабыңар кандай? Ушул боюнча кыскача маалымат берсеңиздер. Ким? Сиз? Биздин талап эле урматтуу жетекчилер. Мана шу Кулунду айыл өкмөтүнүн Кулунду айылынын этеги болот. Биягы Тажикстан. Бир гана көпүрөк бөлүп турат. Каналдын көпүрөгү. Ошол жерде мана кыргыздын солдаттары бир 2 жыл мурун турчу эле. 1 жыл точно билбейм эмесини. Ошого биздин көйгөй мана азыркы абал курч маалыга байланыштуу. Мана жерде бизде жерлер бар. Лично менде 3 гектар беден бар. Ошол жерге келип суу коём, окулам, ордурам, келип көрүшкө абал коркунучтуу да, мындайча айтканда, тажик туугандардан. Ошого бизден пограндар мына жерге солдаттарын кое беришини талап кылабыз биздин. Ошол эми биздики, башка меям дейбиз. Ошого биздин мына солдаттар туруп берсе, бу жерде ким билет мына контрабанда өтүп кетишин, малын айдап өткөрүп жибериши. Сиз ушул мындай болгондо айтып берсеңиз, бул жерде кандай жагдайлар кандай? Бул жакта жериңизди, айдоо жерлердин баарын көрдүк, аларды да тартабыз. Урматтуу мекендештер, кошумча маалымат, бул суу, бул канал Кыргызстанды бөлүп турчу канал, чегара. Чегара деп айтууга мүмкүн эмес буну. Бул бөлүп туручу гана канал. Көрүп турасыздар, биздин кошуналарыбыздын солдаттары жана башкалар бүт безопасностьты карап, байрактардан берилип, өздөрүнүн жерини коргоп турат алар. Бул жак эл өзүнүн бул жакта талабын койгондой кылып туруп, бул жакта уважаемые, мы просто снимаем 5 минут, мы уйдем, поняли? Вот для нас. Все, хорошо. Для нас. Урматтуу, токтотсоңуздар, суранчы. Айбек жөнүндө. Мындай. Айбек жонтурчу. Мындай кылалы. Биз өзүбүздүн жумушубузду аткарып кетели. Ызычуунун кереги жок. Буларга өз жооп бере алабыз биз. Азыр абал жакшы эле, бул туугандардан бир зыяны жок бизге. Биздин эле сунуш жерге солдат кое берсе болду. Башка бизде эч проблема жок. Ошого мана элдер кеңири келип кетет да, солдаттарыбыз болсо. Ошол эле биздики сунуш. Башка сунуш ам. Бул жак көрсөтсөң. Бул жак ушул биздин мына вагончик солдаттар тура турган. Ичин тартсаңыз абалы кандай экендигин. Булардыкы мына турат полный заманбап жасалган видео съемкалары менен. Даже бул Кыргызстанды карап бизди тартып турат да. Бизде жок, мына биздин вагончик. Кош келипсиздер. Кебетеси ушул. Эме кылабыз. Кыргызстандын акыбалы ушул күндө турат. Ушундай акыбалда турат азыр. Мурда бул жерде биздин ушул коргоочулары, солдаттар ушул жерде жашаган экен. Да. Биз бул жактын өкүлдөрүнүн мен каалоосуну, талаптарын бир аз түшүнүп турам, бирок булар жана айтып аткандай сөзүндөй жеткизе албай атат. Урматтуу биздин бийликтегилер, бир гана алдын ала алуу үчүн бирдемке чыгып кетпеш үчүн ушунун баардыгын коопсуздукту алдын ала бирдемке кылып койсо экен деп булар айтып атат. Талап ушундай булардыкы. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр. Жүрүңүздөр, келиңиздер. Ушул
Бул жерде кандай турчу мурда канча жылдан бери турбай калды? Биз окуучу кези элек да бияка мал багып келчү элек да. Биякта солдаттар турчу эле бизде, постоянный корупчу, бияка кирген чыккан барбы карап байкап турчу да. Себеби bizde биякта кыргыздардын дагы айылы бар да. Сада деген айыл ушул жерде жайгашкан. Ушул жерден өтүп чыгабы? Ушул жерден өтүп, мындайынан өтүп барып, туугандарга барып, жолугуп кайра келчү элек. Карап турчу эле. Жада калса мектепте окучу ушул жерден кыргыздар. Мектептен каттачу, бу жерде мектеп бар, жакын жердечи. Тайыр жолдош орто мектеби, бияктан балдар чыгып окучу. Азыркы күндө билбейм, азыр балдар каттап окуйбу, окубайбы. Бизге азыр өтө кыйын да. Бул жерден мен 2011ден 2015ке чейин Тажикстанга барып, өзүм трактористмен иштеп жүргөнмүн. Эч мына солдаттар амеле тийишпейт эле. Өтүп барып, түнү бир сутка жүрүп, аншактан жакшы элек. Эмне болду? 1-2-3-4 жыл болду да. Шонун ушундай болуп калдык. Бул коңшулар менен алдың жакшы болгонбузду өтөчү. Түшүнбөйм, азыр бул абал ушундай. Өзүбүздү өзүбүз коопсузданбасак. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй көрдүңүздөр мына бул бетте турсак, олордун солдаттары келип алып, неге турасыңар, неге сиз неме тартып атасыңар деп биздин коопсуздугубузга доо кетирип атат. Биздин корккон жерибиз мына могул жерде эгинтигинибиз бар. Эртең эгинтигин жыйналат, малдарды алып келип кагабыз. Бизден эч ким солдаттар жок бул жерде. Келип смело айдап кетсе эмне кылабыз биз? Алып кирип кетсе мына. Ошон үчүн заранее айтып атабыз, коюп берсин алдын ала. Бу жерде мындай да көйгөй бар экен да. Чек ара бир тараптуу көзөмөлдөн О, мына биздин айтайын деген маселебиз ошол, бир тараптуу мына. Тажиктен маселеси аябай Жок пока, жок. Лелек районунда неме болуп атат, бирок токтогон пока. Кылса ким көзөмөлдөйт? Эч ким жок да караган. Болсо болуп аткандыр, эч ким билбейт да аны. Мусурлар менен бирок Мусор атайын тосуп турат да. топтон болуп туруп туура машина өтө мүмкүн. Бирок машина муну биздин машиналар турган жерге коюп туруп, бул жакта алардын көпүрөнүн аркы өтүнө же көпүрөнүн үстүнө келет. Алардын контрабанда товарын алып келип, бул жерде перегруз кылып, алып чыгып кетсе, биз жактан аны кайтарган көзөмөл жок экен. Көзөмөл жок. Бизге эң негизги эле маселе, мындайча айтканда, эркекче айтканда, Кыргызстан керек болсо келип кооругула да. Биз ушул жерде жашап атабыз. Кудайга шүгүрчү. Ушул жерде турабыз келип. Бизде мисалы эмне, биз келип кооруган менен эчтеке жок да, бизде оружие болбосо, башка болбосо. Таш менен уруур, ташыган өтүп кетти. Таш менен уруур, тажадык. Чында мынерге келип карасын, элдин көңүлү ток, мынерде кеңири жумуштарын кылсын, заодно границаны карасын, бияктачы контрабанданы, дагы башка бир маселени. Туулуп атат да суроочу. Мисалы бизде мал жандык бар да Кыргыз элиндечи. Мал жандык кээде баягы агылып кетет, бошонуп кетет да. Улар жакка өтүп кетсе, силер кирип айдап чыга аласыңарбы? Жок, бир кадам. Мынерде свободный тура албай атабыз, аяга кантип киребиз? Эң айта кетчү маселе бул жерде илгери монголор кыргыздардын жерлери Сада деп, Сада айылда уктуңуздар беле, кече 10 үйдү өрттөп жүргөн. Кыргыздар жашачу ошол жерде. Акырынан сатып атып байкуштар коркуп чыгып кетти. Азыр бүт тажиктер болуп калды. Жери болгон эле, ооба мурда. Ошол менен азыр жок уже. Алдырып койдук. Бир 10-15 үй биле калган, алар дагы чыгабыз эле деп турат. Демек өтө керек экен. Айрыкча мындай абал чыңалып курчуп турган үчүн да. Бизге усиленный режимде границаны караш керек, коопсуздуктучу. Эң эле биринчи негизги маселе. Мындайда, урматтуу жетекчилер, урматтуу Садыр Жапаров, кече келгениңизде мына ушул каналдын астында менде кыргыз үй бүлөлөр айткан, бизди көчүрүп чыгып кеттиң, биз жашабайбыз деген да. Ооба, ошенткен. Ошон үчүн биздин мына лейлекти Батикенде өгөй баладай кылаңыздар. Кара бериңиздер границаларды. Менин турган жерлерге карап бар погранды күчөдү бериңиздер. Заставаларды куруш керек. Бул өзү ушундай абал ушундай болуп атат. Муну алдын албасак, дагы уят болуп калабыз. Рахмат, урматтуу мекендештер. Кыскача маалымат ошондой. Бул жерде биз болгон нерселерди көрдүк. Бизди коргоп турган бул мусор. Ушул мусор бизди коргоп, ушул жерде границаны бөлүп турган ушул мусор. Ушул нерсени керек болсо ушул жергиликтүү айыл өкмөттүн жетекчилери да ушуну караш керек да. Эң болбогон нерсе ушул мен көбүнчө жогору жакты мен мындай туура эмес көргөндөн мен алысмын. Жергиликтүүдөн башталат да. Ушул жерден башталат. Маалыматты туура эмес жеткизишет. Булар келсе
сонун жерлерде биз сонун жашап атабыз, конфет жашап атабыз деп дежурныйларды алып барат да дежурныйларды пата кылат, Куран окуйт, сонун болуп кетип калышат. Туурабы? ооба Туура. чыны көйгөйлөр айтылбай Чыныгы көйгөйлөр сиздерде алардын келип кеткенин да билбей каласыздар. Туурабы? ооба. Туура. Ошондуктан баарыбыз туура түшүнөбүз. Ийгилик бардыгыбызга ушул менен ооба. Сіздерден сұрауларыңыз ушуларды чыгарып бериңиздер эфирге. Кудай кааласа. Бийликке жетсин сөзүбүз. Ошол эле Кудай биздин кааласа максатыбыз. жеткизебиз буюрса. Рахмат сиздерге. Рахмат. Рахмат. Болуптур.